Саламатсыздарбы, сиздер менен Мирлан Батырханов. Демек сиздер менен биз группа команда түзүү негиздери сабагын баштайлы. $10,000 алып келчү группа команданы кантип түзсө болот. Группа түзүүдө баштапкы тепкичи сабактары. Негизинен ушу группа түзүү боюнча, адамдар чакырып иштөө боюнча сизде ушулардын жолдору боюнча сизде карта пайда болуп калат бул сабактын натыйжасында. Эми бул сабактын сизге кандай пайдасы бар? Сиз биринчиден ушул сабактагы нерселерди дайым үйрөткөн нерселерди дайым жасап турчу болсоңуз, күндө иш катары көрүп, күндө мына ишке келип, мисалы үчүн банкта иштеген адам күндө адамдардын операциясын же кредиттери боюнча иштеп турат. Күндө адамдарга кредит боюнча маалымат берип турат. Ошондо гана анын иши алдыга кетет. Сиз да ошентип жумуш боюнча ушул побелек бизнеси боюнча маалымат берип турсаңыз, күндө иш катары көрүп, ушул ыкмаларды үйрөнүп алып, ушул ыкмалардын жардамы менен адамдарга көптөгөн адамдарга бизнес жөнүндө маалымат бере берсеңиз, акыры аягы сиз мына 100 кишиден группа түзүп аласыз. Жана 300 кишиден турганда группаны түзүп аласыз. Ошондой эле барып иштей берип дагы 1000 кишиден турган группаны да түзүп аласыз экенсиз. Жана ошондой эле өзүңүздүн шаарыңыздагы группа түзүп алат экенсиз. Коңшулаш шаарлар, айылдардан да группаны түзүп алат экенсиз. Башка мамлекеттерден дагы группаларды түзүп алат экенсиз. Көптөгөн шаарларда эл аралык группада түзүп алат экенсиз. Бизге окшоп эгерде ушул практикада күндө жасап турсаңыз. Жана келечекте мына сахнада мына чоң 4000 евро, 9000 евро деген же 100.000, 200.000, 300.000 рубль деген чектерди кармап сүрөткө чыга алат экенсиз. Жана көптөгөн чет өлкөлөргө саякаттарды алат экенсиз. Аны үчүн бирок менет жана менет. Болгону бул сабакты көрүп койсоңуз, анда эч кандай пайдасы тийбейт. Бирок практикада жасасаңыз, күндө жолугушууларды өткөрүп турсаңыз, анда сөзсүз түрдө ийгиликке жетесиз. Эми сиз буга чейин бул сабакты көрө элек болсоңуз, мен кимди чакырмак элем деген сабакты көрө элек болсоңуз, сөзсүз түрдө ушул сабакты көрүп, анан бул азыркы видеого кайрылыңыз. Анткени азыркы видео ушул сабакты көргөндөй болуш керек. Мына контакттар, муздак жана жылуу контакттар менен иштеш боюнча тааныштар тизмеси жана башка шошон көптөгөн нерселер жөнүндө үйрөтүп кетет. Ошондой эле бул сабакты көргөндөн телефон чалуулар аттуу, телефон аркылуу иштөө деген сабакты көрүп кетиңиз сөзсүз түрдө. Эми кантип группа түзсө болот экен, Негизинен мына жылуу базар, ошол тааныштар тизмеси боюнча иштеш боюнча мына ушул биз айтып кеткенбиз, жылуу жана муздак базар деп. Ал эмне экенин каяктан эмнени түшүндүрөт бүт ошол сабакта айтылган. Эми жылуу базарда мына тааныштар тизмеси менен иштейт экенбиз жана рекомендациялар, тааныштарына чыгып иштейт экенбиз. Бул мына жылуу базар бул эң биринчи ишти баштаганда мүмкүн болсо ушудан баштаганыңыз туура болот экен. Муздак базар соцопрос, промостойка жана жарыя берип иштөө. Онлайн ыкмалар мына акыркы убакта, акыркы жылдары өтө катуу өнүгүп баратат. Муну дагы сөзсүздө өздөштүрүп алыңыз. Бул жол менен да иштесеңиз болот. Мына социалдык тармакта иштөө, форумдар, онлайн жарыялар, вебсайт менен иштөө жана YouTube менен иштөө. Бул ыкмалар дагы кыйла көптөгөн шаарларга чыгууга оңой жардам берет экен. Мына эми жылуу базардан баштаңыз демекчи, мына жылуу базарды өздөштүрүп алсаңыз, бул сизге дайым жаңы адамдарды каттоого жардам берет экен. Муздак базардан баштасакпы, же жылуу базардан баштасакпы деген учурлар болот. Жылуу базарды сөз түрдө өздөштүрүп, жылуу базардан баштап кое беришиңиз керек. Анткени жылуу базардан сизге адамдар жазылбаса дагы, аларды кызыктыруу бир чети оңой, алар сизге ишенет да, жылуу базардагылар адамдар алар сизге көбүрөөк ишенет. Андыктан аларга ишенимине кирип отуруштун кереги жок. Болгон алар жазылбай деген бул аларды чакырып иштеп көргөндө гана билебиз. Алар эгер азыр жазылбачы болсо дагы эртең сизди карап жүрүп, акырындык менен сизди көз салып жүрүп, анан сиз ийгиликке жете баштаганда алар жазыла баштайт. Мен да жылуу базарым ушундай болгон. Эми мына тааныштар тизмеси менен иштегенде сиз мына телефон аркылуу иштөө деген сабагыбызда тааныштар тизмесиндеги адамдарды кантип чакырыш үйрөнүп алып, ошолорду чакырып отуруп, мына бизнес курсаңыз болот экен. Ошондой эле тааныштарына кантип чакырып, муну да үйрөнүп алсаңыз, сизде дайым телефондор бар болот экен. Эми булар менен иштөөдө кантип иштесеңиз болот? Продукцияга чакырсаңыз болот. Бул эң оңой, мына эң көпчүлүк адам оңой баштай турган жол жана тез натыйжа бере турган. Анткени адамды бизнеске кызыктырган караганда продукцияга кызыктыруу оңойраак да. Аларга продукция сатсаңыз болот. Алар продукцияны колдонуп көргөндөн ишенип пайда болгондо аларга катталып өзүң үчүн ал деп сунуш кылсак оңойраак болот экен. Аларды биз оңойраак каттайт экенбиз. Көпчүлүк адам ушул жол менен баштайт. Бирок бул жол өтө чоң группа түзүүгө жардам бербейт жана лидерлер табууга бунун жардамы жок. Бирок биринчи группа түзүп алууга эң оңой жолу жана эң тез натыйжа берүүчү жол экен. Экинчи жолу аларды мастер-класска чакыруу. Мына кандай бир офиске, үйгө же кандай бир ишканага мына чакырып ошол жерде колуна же бетине бет майды коюп берип, же болбосо казан аяктарын алып келип, казан аяктарын тазалап көрсөтүп, ошого мастер-класс уюштуруу. Негизинен бул сизге алгачкы кардарларды табууга жардам берет, продукция сатууга жана продукциянын жардамы менен аларды каттоого да жардам бериши мүмкүн. Биз көрүп эле жүрөбүз, менин бир директорум бар эле, Жалал Абадта ушул мастер-класстарды күндө уюштуруп отуруп, күндө бирден мастер-класс өткөрүп отуруп, мына 2 айда директор деңгээлине чыккан. Ал убакта башта бирок мастер-класстарды өткөрө баштаганда ал 0дон баштаган жок, ал 1,5 миң баллбы, 2 миң баллда жүргөн болчу. Тез аранын ичинде 2 эсе оборот кылып алды да. Оборотун 2 эсе өстүрүп алды. Жана ошондой эле бул продукция сатууга да оңой. Мына сиз ушул мастер-класстын жардамы менен да бизнес курсаңыз да болот. Продукцияга кызыктырып отуруп, продукциянын жардамы менен ушинтип ушундай сонун продукция менен иштеп отуруп акча тапса болот деп айтып отуруп группа түзүп алсаңыз да болот.
Бул боюнча мисалы үчүн Страна Фаберикте бир аял чыккан, золотой директор болгон. Күндө мастер-класс өткөрүп элем дейм. Мастер-класс өткөрүп атып, мен кыскача бизнес жөнүндөгү кызыктырып айтканды интрига таштап кызыктырган аракет кылат элем. Анан бизнесте да барбай ушундай чоң акча табууга көрсөтүп бересизби деп мастер-класс бүткөндө анан көрүп анан кызыгып, анан кийин жазылат экен. Анан жазылып отуруп, мына аркасынан директорлор да пайда болду. Мына бул жолду өздөштүрүп алсаңыз, бул сөзсүз түрдө пайдасы тийчү ыкмалардын бири экен. Жана мастер-класска адамды чакыруу оңойраак, бизнеске караганда мастер-класска чакыруу оңойраак. Үй кружоктордун чакыруу, мына ошол эле мастер-классты үйдө өткөрсөк болот, муну үй кружок деп коет. Жана ошондой эле үй кружокто биз бизнес жөнүндө кыскача маалымат берип кетсек болот экен. Үй кружок бул эң биринчи баштап атканда мына коңшуларды кызыктыруу жолу экен. Коңшуларды жана жакын жашаган адамдарды, туугандарды кызыктыруунун оңой жолу. Үйгө аш жасабастан печенье, конфет, чайларды коюп, мына адамдар чакырып, кыскача маалымат берип кетсе болот экен. Катталып алууну өзүңүз үчүн алууну сунуш кылса болот экен аларга, жана ошондой эле бизнесинде сунуш кылып көрсө болот экен. Жок дегенде өз үчүн алып көрүшөт. Офиске чакыруу, бизнеске жолугушууга чакыруу жолу экен. Ушул жол менен мен көп иштедим, анткени мен эркек болгончу менин мастер-класстарда жасачу элем. Бирок бул негизги жол эмес эле меники. Мен көбүрөөк ишке, кошумча ишке, бизнеске чакырат элем. Эгерде сиз лидерлерди табам, группа түзүүчү адамдарды табам десеңиз, дароо ошодон табам десеңиз, анда сиз офиске чакыруу жолу менен иштегениңиз туура болот. Дароо бизнеске. Бирок жок дегендердин саны аябай көп болот. Ага караганда сиз мастер-класска чакырып иштесеңиз, сөзсүз түрдө катталгандардын саны көп болот жана оборотду тез жасайсыз. Ал эми офиске чакырып бизнес жолугушууга чакырсаңыз, оборот азыраак болушу мүмкүн, бирок лидерлерди табуу жолу. Эгерде сиз айталы 1000 балл болуп, же 600 балл болуп, бирок директ лидерлериңиз жок болсо, ордуңузда туруп калчу болсоңуз, же мастер-класска чакырып отуруп, лидерлер тапсаңыз болот экен, же офиске бизнес жолугушууга чакырып отуруп иштесеңиз болот экен. Өзгөчө эркек болсоңуз, сизге мастер-класс кошумча болуп калат. Көбүрөөк офиске чакырып, бизнес жолугушууга чакырып иштесеңиз болот экен. Экөөнү тең бир алып кетсеңиз да болор. Так, видео презентацияга кызыктыруу. Мына азыр онлайн ыкмалар өнүгүүсү менен мына видео презентацияларды тааныштарыбызды биз видео презентацияга кызыктырып, видео презентацияларды таштап турсак болот экен, телефон аркылуу же WhatsApp жана башкалар аркылуу жазышып отуруп, мына аларды ошол кызыктырып, аларды ошол аркылуу жаздырсак болот экен. Ошондой эле видео сабактардан бөлүшүү. Мына тааныштарыңыздын арасында сизде айталы ар кандай сабактарга кызыгып, өзүнүн үстүнөн иштеп, тренингтерге катышып турган адамдар болсо, аларга бөлүшсөңүз болот. Жана ошондой эле өз бизнесин ачкысы келген, келечекте жетекчиси болгусу келген адамдар бар, өнүгүп турган адамдар бар. Ошолорго видео сабактар дайым кызык болот. Менин видео сабактарым бар ар кандай. Мисалы үчүн кыялдарды орнотуу деген сабагым бар. Ошону жөнөтсөңүз болот. Бетти караш боюнча сабактар жөнөтсөңүз болот. Бай адамдардын сырлары, мына жашоо жөнүндө, акча табуу жөнүндө, бизнес жөнүндө сонун нерселерди айтып кетет. Бай адамдардын сырлары бул узунураак видео. Акча табуунун негизги 4 жолун айтып кетет. Бирок алгач өзүңүз сөзсүздү көрүп чыгыңыз, анткени сиз көрбөгөн видеону кантип мактайсыз, көрүп өзүңүз жактырган видеону ошону мактап аны ошону жөнөтөт экенсиз. Мына бай адамдардын сырларында жөнөтүп, адамдардын аң сезимин ачып, анан кийин видео презентацияны жөнөтсөңүз болот экен. Пабло и Бруно мына акча табуунун 2 жолун көрсөтөт, 2 жолунун тең келечегин көрсөтөт. Бириси келечеги жок болот, бири келечеги жакшы болот, Ошол келечеги жакшыны көбү көрө бербейт. Ушул Пабло Брунонун жардамы менен көзүн ачсаңыз болот экен. Ответ презентация түрүндө фильм бул жашоодо ар кандай акча табуунун ар кандай варианттарын көрсөтөт. Буда дагы ошондой эле кадимки бизнес менен тармактык маркетингде көз салыштырып кетет. Эң сонун презентациялардын бири. Видео сабак катары эсептесе болот. Что делать, если мечта умирает? Мына миллионер, көптөгөн дүйнөдө эң көп адамдарды миллионер кылып чыгарган Рэнди Гейдж аттуу миллионердин сахнага чыгып айтып бергени болот ал жерде. Ал жерде эң сонуну ошол миллионер 4-5 жолу банкрот болуп, ордунан жыгылып, үйсүз калып, дивансыз, телевизорсуз, эч нерсеси жок калып, кайрадан аракет кылып, анан акыры мечтасы бар болгончу ийгиликке жеткенин айтып берет. Жана көпчүлүк адамдар эмне үчүн бара-бара ошо кыялдарын унутуп коет, мурунку жашоо менен жүрө берет. Кыялданган жашоосу башка, бирок күнүмдүк жасаган иши башка болуп калат. Ошол жөнүндө айтып берет жана ошодон кантип чыгышты үйрөтөт. Ошол сабакты да өзүңүз да сөз түрдө көрүп чыгыңыз, анан бөлүшсөңүз болот экен. Анан албетте видео презентацияларды жөнөтүп турсаңыз болот экен, кишини кызыктырып, телефон аркылуу аны күлөндүрүп, кызыгуусун көбөйтүп, анан кийин гана видео презентацияны жөнөтсөңүз ийгилик болот экен. Кийинки жол бул муздак базар, соцопрос, мына анкета жүргүзүү, промо-стойка менен иштөө жана жарыя берүү. Демек, соцопрос менен иштегенде сиз даяр ар кандай суроолор болуш керек. Ошол суроолорду элге берип отуруп, алардын жоопторун жазып отуруп, анан алардан телефондорун алсаңыз болот экен. Кандайдыр бир сунуш кылып, бул боюнча бизде варианттар бар. Наставниктен сурасаңыз үйрөтөт, көрсөтөт. Анан келечекте мен ойлойм, жакында бул боюнча да сабак тартам. Демек, кантип жазсак болот экен? Бир кыскача 1-2 вариант айтып кетсем, холодный контакты деген сабакты ушул жөнүндө үйрөтүп кетебиз. Демек, кайсы вариант, көчөгө чыгат экенсиз да, мен мынчелем телефон аркылуу жолугушууга чакырам, анан ал адамдар келбей калса, мен көчөгө чыгып туруп, дароо 1-2 адам келбей калса күтүп отура бербей, дароо көчөгө чыгат элем дагы. Ушул соцопрос жасап, адамдарды алып келип, бизнес жолугушуу өткөрүп, аларды каттайт элем. Эми кантип жазсак болот, көчөгө чыгат экенсиз да, саламатсызбы? Бир суроого жооп берип коесузбу дейт экенбиз, кимдир өтүп кетет, кимдир бирөө макул дейт. Эмне үчүн биздин продукцияны колдонбой атасыз? Дегенде, кандай продукция деп кызыгып калат, атайын ушундай суроо беребиз. Мына бул баракчаны көрсөңүз, ушунда варианттар бар, продукция боюнча вариант
окуп берет экен. Сулук сырларын билгиңиз келеби? Кошумча акча табыш сизге кызыктуубу? Же нолдон бизнес баштоо варианттары кызыктуубу? Же лидер болуп жетекчи болуу сизге кызыктуубу деп сурайт экенбиз, Төртөөнүн бирөөсүн тандайт. Тандагандан кийин ошол боюнча көбүрөөк маалымат алыш үчүн биз сизге жардам беребиз. Азыр элмештер атабыз, ошол боюнча маалымат берип атабыз. Азыр мына бул жерге кирип, кааласаңыз ушул жерде кыскача маалымат берип кетебиз. Шашпай атсаңыз, азыр 5 минут убактыңыз жалка эмес, ушул жөнүндө билип алыш үчүн дейт экенбиз, дегенде кимдирбир жалка эмес дейт, кимдирбир шашып атты беле дейт. Шашып атса биз телефонду алып телефон аркылуу сунуш кылабыз, же болбосо азыр жолугушуу уюштурабыз. Жана азыр онлайн ыкмалар өнүгүп кетти. Ага телефон чалып, кызыктырып туруп, андан кийин видео презентация жөнөтүп койсок болот экен, ушул темада. Мына ушинтип отуруп адамдарды кызыктырсаңыз болот экен. Кийинки жолу бул промостойка менен иштөө. Мына промостойка көрүп атсаңыз керек. Ошкада бар, Билайнда, Мегакомда бар, көчөдө туруп сим карта сатып атышат. Фабиликте, Арифлеймде да ушундай промостойкалар бар. Демек, наставник менен сүйлөшүп, промостойканы алып көчөгө чыгып иштесеңиз болот экен. Бул биринчиден продукция сатууга аябай оңой жол, кардар табууга оңой жолу, эң оңой жолу. Жана ошондой эле мен да заказ алып иштейин деп аттым эле, силерди көрбөй жүрдүм эле деген адамдарды тапсаңыз болот экен. Көбүнчө бул консультанттарда табуунун жана кардарлардын табуунун эң оңой жолу экен. Ошондой эле холодный контакт же соцопроско чыгуудан мурунку биринчи тепкич деп койсок болот. Эгер сиз промостойкада иштешти үйрөнүп алсаңыз, анда холодный контакттан да тартынбай, именбей, уялбай калат экенсиз. Жарыя берүү жолу. Көчөдө, столбаларда ар жерде көрүп атсаңыз керек, могу ошого жарыялар, жумуш, офисте жумуш, айлыгы жогору жумуш, пенсионерлерге жумуш, аялдарга жумуш деп дегендерди көрүп атсаңыз керек. Мына тамашалуу сүрөт бар экен. Работа в офисе на всю жизнь дейт, 350 1550 долларов дейт. Мына ошол лапшаларды көчөлөргө, столбаларга жабыштырып иштесеңиз болот. Лапша деп коет. Мына жарыянын астында номерлерди акырын жыртып үзүп алчу кичинекей баракчалар болот, ошолорду кыркып жасап коюш керек болот. Мен да жаңы баштаганда ушул ыкманы жасачу элек. Биз университеттерге, туалеттерге ар жерлерге жабыштырат элек. Бирок бул ыкманын жаман жери көптөгөн адамдар кадимки жумуш деп үмүттөнүп келишет. Ошондо туура маалымат берүүнү билиш керек болот. Жана тынбай маалымат бересиз. Көптөгөн адамдарга маалымат бересиз. Ошонун ичинен аз эле адам жазылат. Бирок бул дагы натыйжалуу жолдордун бири деп эсептейбиз. Бул жол менен көбүнчө Тяньши компаниясы көп иштешет. Мына, сиз да ошентип иштесеңиз болот. Бирок даяр болуңуз, сиз көптөгөн адамдар уктап атсаңыз да чала берет, сабакты жүрсөңүз да чала берет, ошол жагы бар. Жакканга жагат, жакпаганга жакпайт. Интернетте да ушул нерсени жазса болот. Мына доска объявление деп коет. Интернетке, мына Google'га доска объявление Кыргызстан деп жазсаңыз, же Яндекске ушул бүт доска объявлениелер чыгат. Ушул жерге берсеңиз болот. Лалафодо да бар азыр. Мына менин студенттерим бири, мына студент Бишкекте менен иштешкен бир медакадемияда иштеген бир бала бар. Ошол мына доска объявление аркылуу тынбай адамдар жазып турат. Мына азыр көптөгөн адамдар бар, 150 балл, 200 балл жасаган адамдар да ошол доска объявление аркылуу катталды. Ошондой эле гезиттерге берсеңиз болот. Мына Ошпарк жана вечеркага да жазсаңыз болот. Бул бирок акча турат. Жок дегенде 50-60 сомго кетет. Бул дагы эми сизге жакчу болсо ыкмалардын бири. Ошондой эле Лалафого акысыз киргизсеңиз болот жарыяларды. Жана ошондой эле сиз Ошпарктан, вечеркадан, Лалафодон жана доска объявлениелерден жумуш издегендердин телефондорун алып тескерисинче аларга телефон чалуулар жасап иштесеңиз болот. Алардын телефонун алыңыз, аларга чалыңыз жана алар менен собеседование жасасаңыз болот. Сиз жумуш издеп атсаңыз беле, бизде интернет аркылуу иштеш жолу бар деп иштесеңиз болот. Бул боюнча мен телефон аркылуу иштөө деген сабагымда бүт айтып бергем, тексттеринде бергем. Жана ошондой эле кимдердин видеолорун көрүп, мисал катары көрүп үйрөнсөңүз болот. Кантип нелер сүйлөш керек, суроолорго кантип жооп бериш керек, кандай адам менен кантип сүйлөш керек, бүт бир 5-6 чакты видеолорду көрүп отуруп үйрөнүп алсаңыз болот экен. Бул дагы натыйжалуу, өтө өзгөчө үйдөн иштөөнүн эң оңой жолдору экен. Үйдөн же бир жерде отуруп иштегендин эң оңой жолдору экен. Ишканада отуруп же үйдө отуруп иштесеңиз болот экен.